arzusu var mekencil. Mekenciller atlandılar mekenleşte takdırına ey. Mekenciller atlandılar mekenleşte takdırına ey. Eldin yurtun gücü var eken, eldin yurtun tuğu var eken, eldin yurtun hakikat tuluğu var eken. Bugün günde tuğanlar, buna şaylanıp bütüşüne 4 gün vakit kaldı. 4 gün vakit kaldı şaylanıp bütüşüne. Bugün günde bizim Mekeçil Partiyası, memleketteki iki aldığımız partiyanın biri olup gitti. Buna aytkan sözümüzün barlığı yüreğimizden çıkmadı. Bizden ak yüreğimizden çıkıp tuğanlar. Hurmatlı verecektir, hurmatlı kumandanım. Bizden ak yüreğimizden çıkıp, uşundaydı ak yürekti, elim yerim degen adamların yüreğini var. Teyip adam. Buna oşondan biz kötörülüp atalım. Biz buraları akçı verip, jağınıp, korkutup, ürkütüp, birliğini görsetip, başka kılıp atkan yerimiz yok. Bizde kolduğumuz vardığı elim yurtum degen adamda. Mekeçil Partiyası bu en taza, eldin suymunçuguna aylangan partiyaga bugünkü günde aylanıp oturatmana. Bu yerde Kamçak Kıdırşayev Taşiyev, mına Yıldızgan Joldoşova, Kurmankul Zuluşев деген mıқты юрист жигитиңиздер, Бақыт Аманбаев, жана Болот Кумаров, ошо окшогон инсандар кетиптир. Биздин ниетибиз таза, Кудай кааласа барып, элге, журтка, мамлекетке таза кызмат кылалы. Келечекте мамлекетти экономикалык туңгуюктан чыгаралы. Керек болсо ошол жерде барып, мына айтып кетти, Садыр Нуркожоевич Жапаровду чыгаралы. Кудай кааласа ошол Садыр Нуркожоевич Жапаров 2 айдын ичинде ийнесинен жибине чейин изилдеп чыккан кумтөрдү 5 миллиард доллар экологиялык катастрофа келтирген кумтөрдү 5 миллиард долларын алышыбыз керек. Кудай кааласа мына эл аралык сотко берип туруп, ошол акчаларды алабыз. Кудай кааласа ушул кылымдын аферасы деген кумтөрдү барып договордун денонсация кылып жокко чыгарып 1,5 миллиард доллар бүгүнкү күндө аферисттер, мошенниктер, мына канадисттер алып кетип аткан акчаны мамлекетке, элге, кыргыз элине иштеш үчүн Кудай кааласа кайтарабыз, урматтуу туугандар. Memleketimiz çarçayit bolup ketти. Memleketi başkarуу çarçayit bolup ketти. Mına 5 kolun 5 jak ketkendey ушундай bolup ketти. Президентте кичинекей укук бар, өкмөттө кичинекей укук бар, парламентте сан чоңураак укук бар. Ушу менен теңдештеребиз деп өлтүрүшүп бар. Урматтуу туугандар, кайсы мамлекетти карабай, өсүп, өнүгүп, бутуна туруп, тимине баардык элдер сознательный сону болуп калгычакты, мамлекетте бирдиктүү башкаруу болот. Тарыхта ушундай. Мына Өзбекстанды кара, Казакстанды кара, Россияны кара, бардык жерде ушундай. Бардык жерде. А бизде болсо, биз эч нерсеге өсүп жетелек деле, чарчайт кылып бөлүп үрдүк бийликти. Андай болбош керек. Бийлик бир тараптуу болуш керек. Бардыгы бир тараптуу бийлик, элдин алдына, мамлекеттен жооп бере турган жоопкерчиликтүү бийлик болуш керек. Эгемендүүлүктү алган жылыбыздан бери, мына мен 35ге жакындап калдым. 35 жаштагы жарандар, балдар ыймандуулуктун, адилеттүүлүктүн, мыйзамдуулуктун заң көрбөй чоңоюп калышты. Мындан кийин мындай замандын өмүрү кыска болот. Дүйнөлүк практикада уурулуктун, саткынчылыктын, экижүздүүлүктүн заманы 30 жыл гана жашайт экен. Мындай замандын өмүрү куруду, өлдү мындай заман. Эми 4-октябрь күнү эгемен мыйзамдуулуктун, ыймандуулуктун заманы башталат. Мына ошондой заманды, мындай жүрөгүндө жаны бар, патриоттуулук сезими күчтүү Садыр Жапаров кокшогон, Ташиев кокшогон, Жылдыз Жолдошева кокшогон, Сабир кокшогон жигиттер гана жашай алат деп мен ишенем. Алтындын үстүндө басып жүрүп, едей жашашыбыз керек. Аны Кудайда кечирбейт. Бирок бул шайлоо мамлекеттүүлүктү сактап калды. Коррупционердин акчасын, арам акчасын албады. Мына 4-түндө бул жерде спецназдар турат. Мурункудай зөөгүрлөр бул жерде өзүнүн бийлигин жүргүзбөйт. Жаш жигиттер коркпогула. Саясий коррупцияга кирип кетишти. Булар элдин, журттун, мамлекеттин келечегин ойлоп баштады эле, өзүнүн чөнтөгүн ойлоп калды партиянын лидерлери.
Mına kızlarıma, baldarıma oturar. Türüsünün bir son ben algan jokmun. Bularla emes, bardığından 138 adamdan bir son algan jokmun. Rayondun dengелинде өлкөндө да айттым эле, менин демилгем менен башталган аэропортту 18-бригадага которуу боюнча ал иш токтобойт, жылдыра беребиз. Ал эми айыл өкмөттөрдүн деңгээлинде биринчи ирет эле, биринчи кезекте бул газ. Газпром аркылуу газды тартабыз. Бүт областтарга. Эгерде Газпром өзүнүн убадасын аткарбаса, Камчы Кыдыршаев, анда келишимди бузабыз, Равшан Азатович. Эсиңердеби? $1 саткан экс-президент. О, нарынга алайга дерек газды өткөрүп берем деп. Анда биз бузабыз келишимдичи. Ошондой эле агын суу, таза суу, больницалар, мектептер баарын тең чыкыйтабыз да. Birinci prezident 2005-yılı kurganda bizden karşımız 1,17 milyar bolçu bolğandı. İkinci prezident 2010-yılı kurganda bizden karşımız 2,5 milyar dedi. Eskilerge tutukla vurmadı yaşta. 2,5 milyar dedi bolğandı. Bugün günde durganda 10 yıldan keyin vaqt ötmedi. Biri gelgen 10 yıldan keyin bizden Kırgızstan'ın karızı dış karızı 5 milyar. 5 milyar. Yıldan yıla koyuyordu. Yıldan yıla koyuyordu. 5 yıldan keyin 10 milyar kılıyor, 10 yıldan keyin 5 milyar kılıyor. Anam karşı bergen adam türüyor değil mi? Ural. Эми мен келгенде 120-га жакын балдар, кыргызча жаштар биримдигинин бар экен, аябай жакшы. Ошол жаштар мага ишенип, бекер бир тыйын албастан, жамгырга, ысыкка карабастан үйүндөгү макасын таштап коюп, үй жумуштарын таштап коюп, мекенчил деп чуркап жүрөт. Sen köpçülük tarafında oldu ki. Ben emni üçün Mekençil Partiyası'ndan dadım. Demek bizden ayında dağı, bir ele bizden ayılamayız. Büyük komuş ayınlarda Papan, Kökber, Kızıltu, Teyke, Madı, büyük taşlar Mekençil Partiyası'nın olduğunu da. Ben oşun üçün Mekençil tanıdım. Ben Sadır Japarov üçün Mekençil'i tanıdım. Ben Taşiyev üçün Mekençil'i tanıdım. Ben ondoy, min erkekten öyle durgan patriotluğuluk sezimi güçlü, Yıldız Çoldaşova üçün ben Mekençil Partiyası'ndan dadım.